Салам достор, физика сырлары каналына кош келгиле. Бүгүн мен силерге домашний кинотеатр жасаганды үйрөтөм. Мага ушул жөнөкөй эле ушул телефон, линза ушулар керек болот. Анан ушундай канцелярский нож, анан ручка керек, анан термоклей керек болот. Анда эмесе башталып. Алгач ушундай эле коробка алдым, любой эле коробка боло берет. Мен азыр мындан өзүмө керектүү өлчөм ченеп алайын. Бул аябай эле чоң мага. Азыр мунун бийиктиги мага бир 15 сантиметрлик эле керек мага. 15 сантиметр ченеп чийип алам. 15 сантиметр мага ушул эле размерде керек. Өтө чоң болгондун деле кереги жок. Үйдө кичинекей балдарга, келинчегиңерге мындай сюрприз кылып көрсөңөр болот. Бул бат жана жөнөкөй залат. Аябай эле жөнөкөй. 15-20 мүнөт, жарым саат убакытыңар кетет. Жарым саатта домашний кинотеатр өз колуңар менен жасап ошентип үй-бүлөңөрдү сүйүнсөңөр болот. Мунун качествосу аябай деле жогорку деңгээлде болбойт. Башында эле айтып койгон. Ушундай алып ченеп алабыз. Анан ушуга чактап азыр мен кесип ошо менен жасайбыз. Силерде сызгыч болсо жакшыраак болмок. Мен метр менен абдан жүдөп жатам. Ыңгайсыз болот экен метр менен. Абдан оңой сызылат дагы, өлчөлөт дагы. Өлчөп сөйлөп алам. Да достор, ушундай алып кесип алдык. 15 сантиметр бийиктиги. Анан ушул бир тарабындагысын ушундай калтырдым. Анткени ал бизге азыр жапканга керек болот. Азыр эми линза койгонго место тешебиз. Ошол азыр тешикти белгилеп метр менен азыр ченеп алабыз дагы, ошону так центрга коебуз. Ошо менен ченейбиз. Ушундай алып кесип линза орноттум. Азыр муну термоклей менен жакшылап чактайм. Анан буюрса даяр болуп калды. Өзүңөр көргөндөй эчтеке көп деле нерсе кетпейт. Клейлеп, жакшылап клейлеп алгандан кийин анан телефонго подставка жасайбыз. Кыргызча айтканда койгуч, телефон койгуч жасайбыз. Достор, жана ашып калган биздин кордондун калганынан өзүбүздүн телефонубузга чактап подставка кылабыз. Лишнийлерин кесип салабыз. Мына экран күйгөндө ошонун экраны менен бир болгудай кылып мынтип өлчөп алабыз. Экраны менен бир кылып мынтип туруп бийиктигин да өлчөп алабыз. Телефонду жалпы да бир өлчөп алабыз.
ушундай эки беттүү кылдым. Маңдай жагыныкын кесип беребиз, анан арка жагыныкі болсо аркасыныкын калтырабыз. Ушундай кылып. Бир жолу көрүп коеюн. Ушундай кылабыз да. Анан кезебиз. Жанагы чийип алган боюнча кезип алдык азыр. Кезип мен ичине ушундай кылып картондон чаптап чыктым. Анткени телефон азыр койгондо түшүп кетпеш үчүн азыр ушундай кылып туруп дагы килейлем. Анан бул ашкан жагын болсо мен сындырдым дагы. Ошону азыр мындай подставка кылып койгондой кылам. Ушундай болот. Анан бул биздин ушул коробканын ичине түшкөндө ушундай ары бери жылдырып настройкалаш керек болот. Ошого ыңгайлуу болот. Азыр ушундай болуп кетет. Мына ушундай болуп бүттү. Эми азыр ушул телефондон видеону биз телефондон көрөбүз да. Ошон үчүн яркосту полный яркость чоңойтуп алгыла. Полный яркость кыласыңар дагы. Анан мынтип туруп мынтип физика сырлары деп YouTube каналыма киресиңер дагы. Ушундай видеону коюп туруп тааныштырмакчымын. Ошо терморегулятордун модели болсо W88 220 вольт менен иштейт. Өзүңөр көргөндөй мына азыр светти өчүрөбүз дагы. Бул эки провод постоянный питание. Полный караңгылыкта болуш керек. Анан бул включатель. Биздин азыр проекция стена болот. Мен нагрузка буга деген лампочка туташтырам. Бигватта жасамакчыбыз. Анткени тууралап бул жерде көрсөңөр болот. Датчиги бар бул жерде. Ушундай датчик бул температураны ошо көргөзүп берет. Канча градус болуп атат, ошону сезип туручу датчик. Муну канчалык алыстатып настройкаласаңар болот. Мына азыр мен алысыраак кылып экранды чоңойтом. Видеодо инкубатор жасайбыз. Ошого кичине түшүнүк берип кетейин дедим. Ушундай полный караңгылыкта болуш керек комната. Шуну настройкалап өзүңөр жакшы качествого сеткирип алсаңар болот. Бизден азыр нагрузкабыз ушул лампочка болот. Жакшы качествода көрөм десеңер ушундай жакыныраак карастырып шашылыш түрү деле кошуп силерге көргөзөйүн деп атам. Көрсө жакшы иштейт. Мына ушундай. Мына ушул желтый сары провод. Мына достор ушинтип жазагыла. Эми буюрса кийинки видеодо полноценный качественный проекторду кантип жасасак болот, ошолор жөнүндө дагы видеолор болот. Буюрса видео жакса каналга подписка кылып, лайктан басып койгула. Бизге чоң мотивация берет бул. Чоң рахмат.